Саламатсыздарбы? Назарыңыздарда Жалал-Абад. Жалал-Абад облустук медиа борборуна 30 жыл. Ал 1991 жылдын 26 августунда облустук кеңештин төрагасы Бекмамат Осмоновдун облустук телекөрсөтүү жана радио уктуруу компаниясынын түзүү жөнүндөгү чечиминин негизинде уюшулган. ЖТР'де мындан 30 жыл мурда апрель айында радиосун ишке киргизгенбиз. Биринчи жолу Жалал-Абад өзүнүн үнүнө ээ болгон. Бул Жалал-Абаддагы радио канал болгон. Ал эми 2 май күнү биз 91 жылы биринчи жолу тарыхында Жалал-Абад телевидениесин көрсөткөнбүз. Жалал-Абад медиа борборунда 20дан ашык көрсөтүү бар. Алардын арасында элет турмушу, тараптар өңдүү программалары эл арасында ордун табууда. Учурда 60тан ашуун кызматкер иштеп жатат. Телеканал күн сайын санариптик формада 17 саат эфирге чыгат. Анан алдыда дагы жаңы пландар, максаттар бар. Буюрса, аларга жетиш үчүн баягы бир аз каражаттар талаптанат экен. Бул баягы техникалык каражаттардан башка дагы бир топ керектүү нерселер болуп калат экен. Ошондон улам баягы пландарыбыз пока ишке ашып элек, бирок буюрса бир жакшы идеяларыбыз бар. 2017 жылы мамлекеттик телерадио компаниянын эфирдик берүүлөрү санариптик формага өткөн. Ал эми 2019 жылы Жалал-Абад облустук медиа борбору түзүлүп, курамына мамлекеттик Акыйкат жана Яңгы Тоң гезиттери бекитилген. Бүгүн Жалал-Абад медиа борборунун 30 жылдыгы белгиленди. Салтанатка жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, 7 облустун медиа борборлорунун жетекчилери жана ардагерлери катышты. Эгемендүү өлкөбүздүн 30 жылдык тарыхында өлкөнүн тарыхы менен үзөңгүлөш, ийиндеш болуп келе жаткан ошо Жалал-Абад медиасынын 30 жылдык тарыхы Кыргызстан тарыхында өзгөчө мааниге ээ. Ушул 30 жылдык мааракеси менен Баткен областынын жалпы медиа тармагынын өкүлдөрүнүн атынан чын жүрөктөн каалап, аларга эң негизги ден соолук жана чыгармачылык ийгиликтерди кааламакчымын. Мына ушундай эле медиа борбордун редактор баяндамачысы Болотбекова Жамалай Каланбековна сыйнасы. Ардак грамота менен. Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, регион.